Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео Telegram каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Эл күткөн жакшы кабар туугандар. Алгач эле ар бир Россиядагы мекендешти ойлонткон рубль курсу боюнча айта кетсек, рубль дагы өстү. 1 рубль 1 сом 90 тыйындан жогору болду. Буйруса, бул кетиште дагы 1,5 сомго чейин чыгат деген жакшы ойдобуз. Москвадагы мекендештерге эскертүү. Москвада күн кескин ысый баштады. Ошондуктан этияттап, ысыкка көп чыкпаңыздар. Жаш балдарга жакшы караңыздар. Күндүн температурасы бүгүн 30 градуска жетет. Андан сырткары күндүн өзүндө дагы катуу өзгөрүүлөр болуп, магниттик бороон дагы болуп өтүшү күтүлүүдө. Маалыматты жакындарга бөлүшө кетиңиз. Бөтөн жерде жүргөндө эч бир жан оорубасын. Бирок кокус ден соолук сыркоолоп калса, ишеничтүү адистерге, өзүбүздүн кыргыз врачтарга эле кайрылган ыңгайлуу. Отрадный метросунун экинчи выходунан чыкканда эле кыргыздардын Медгарант чоң клиникасы ачылган. Ал жерде медициналык кызматтардын баардык түрлөрү бар. Шарттары өтө жакшы. УЗИ, ЭКГ, томографияга тартып, анализдердин баардык түрүн алышат. Башкысы өзүбүздүкүлөр. Москабардан келдик десеңиз, арзандатуулар дагы бар. Дареги жана номери экранда сактап жакындар менен бөлүшүп коюңуздар. Москвадагы мекендештерге жардам болсун. Москвага дагы катуу чабуул болду. 100дөн ашуун дрондор атып түшүрүлдү. Чабуулга байланыштуу бардык аэропорттор ишин токтотуп, көптөгөн рейстер учпай калды. Көп рейс жылдырылды. Ошондуктан мекенге уча турган жана Москвага уча турган мекендештер ушундай учурларды эске алып, керектүү буюмдарды, мисалы зарядкаларды, жаш балдарга керектелүүчү жабдыктар, тамак аштарды даярдап алыңыз. Маалыматтык группаларга бөлүшүп кетиңиз. Ал эми Россиянын Киевке болгон чабуулун Дональд Трамп жактырбады. Ошондуктан дагы Россияга санкция колдонобуз деп коркутту. Мен Путинди Киевке чабуул жасаганын жактырбадым деп билдирди Трамп. Ошол эле учурда Украинанын Россияга жасаган чабуулу жөнүндө үн каткан жок. Кантса дагы келечекте тынчтык эле болсун деп тилеп калабыз. You're the fake news, aren't you? You're totally fake. All right, any other questions? I don't like what Putin is doing, not even a little bit. He's killing people. And something happened to this guy, and I don't like it. 第3回合，现场准备。 Boss. Келечек демекчи, келечекте өзү кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн деген суроого Кытайлардын роботтор аралык бокс көрсөтө кетели. Бул шумдук жаңылык Кытайда азыркы эле күндөрү болуп өттү. Роботтор менен аралашып жашаган мезгил келип жетти окшойт. Эми мындай боксер роботтор адамга кинодогудай кол салышпаса эле болду. Кандай ойлойсуз? 打中钻击小将胸口，再来一下，这回又打中了硬肋啊！现在咱还真不能说软肋。哎呀呀呀 ！1, 2, 3，加油 ！4，5，这边已经变成格斗了，这不是纯的拳击了。接下来准备裸体。对，比赛结束。哇 ，KO 了。对。 Эгерде мыйзамсыз полиция кармап, депортация, выдворение 18.8 боюнча протокол жазып, же кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, чорный списокто болсоңуз, дасыккан юристтерге кайрылсаңыздар жардам беришет. Номерлери экранда, кайрылып, чалып, WhatsApp'тан жазыңыздар. Россиядагы мекендештер бири-бирине поддержка кылып, жардам берген Москабар Telegram группасына дагы каттала кетиңиздер. Ссылкаларды астына коюп койдук. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта.
Өзі до конца айдайды, ашықша ақша албайды, документке жардам беріп турлайды, даже қиналған мекендештерді бекер ташиды. Мухиддинге Мосховардан деп çalsanız, по-братски жылу жұмшақ барып келесіз.